Насреддин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин архитектура жана дизайн институтунун студенттери Мерим Сыдыкова жана Бекболот Сулайманов бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кандай Кутмандыгыңыздар менен? Жакшы, шүгүр, өзүңүздөр кандай? Жакшы. Архитекторлордун, болочок архитекторлордун таңы кандай башталат негизи? Баарына эле кызык болуш керек. Таң кандай башталды сиздерде бүгүн? Таң албетте бүгүн сонун башталды. Сиздер чакырыпсыздар. Кечэтен бери даярданып аттык. Жакшы буюрса. Эң сонун. Мерим айым, айтсаңыз, бул архитектор болом деп кичинекей кезиңизден бери эле кыялданчу белеңиз, эмне себептен бул кесипке келип калдыңыз деген суроо. Биринчиден өзүмдүн атам инженер-строитель. Ошондуктан эле мен сүрөт тартканды аябай жакшы көрчүмүн кичинекей кезимде. Бирок архитектор болом деп ойлогочумун, аны деле түшүнбөчүмүн да кичинекей кезимде. Ошентип эле дизайнерге тапшырып калдым, андан кийин архитектурага өтүп кеттим да. Ошон боюнча бизге сабак берген мугалимдердин артынан ошолор бизге берген окутуусу кызыктуу болгон үчүн биз дагы кызыгып кеттик да ошого. Эң сонун. Азыркы учурда канчынчы курстун студенттерисиз? 4-чү курсту бүттүк. 4-чү курста. 4-чү курсту аяктапсыздар. Демек, баягы 4 жыл ичинде сиздер кандай ийгиликтерди жарата алыңыздар? Ошо өзүңүздөр тандаган кесип боюнча. Албетте биз 4 жыл ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Башында жаңы тапшырганда кыйналдык аябай. Бара-бара 2-чи курс, 3-чү курстан баштап уже 4-чү курстарга чейин бир канча конкурстарга катыштык, ийгиликтерге жетиштик. Бир гана Кыргызстандын ичинде эмес, чет өлкөгө дагы конкурстарга катышып аттык. Буюрса жакшы. Эң сонун. Мына ушул катышкан, иштеген долбоорлоруңуздардын арасында эң ийгиликтүү жана эң чоң долбоор деп кайсыл долбоор аталат? Бизде 2016 жылы проспект Чыңгыз Айтматов ошол четинде жилой комплекстер болгон конкурс жарыяланган. Ошого Бишкек Глав архитектура, Союз архитектура жана студенттер катышканбыз. Биз ошондой эле Искендиев Вон агай менен жана студенттер чогулуп 3-чү орунду багындырганбыз. Ошол ийгилик болгон үчүн. Эң сонун, азаматсыздар. Байкашыбызча сиздер бизге долбоорлоруңуздарды ала келгенсиздер, көрсөтүп биздин телекөрүүчүлөргө тааныштырып өтсөңүздөр жакшы болот. Албетте бул сквер, бул Григорий Балян, бул аграрный университети. Аграрный университетине быйыл конкурс жарыяланган болчу. Ошого катышып, ушундай проекттерди конкурска чыгарганбыз. Дагы айтып өтүп кетчүбүз, бул өзүм мен Бачкент областынын Лелик районунда болгону байланыштуу. Бул эртең сентябрда чоң конкурс болот. Ошо бул эскизный катары бул стеланы чыгарып атабыз. Идея Айгүл гүлү. Айгүл гүлү. Эң сонун. Дагы ошондой эле бул экинчи вариант, бул деле эскизный вариант. Чтобы муну бир гана Айгүл гүлүнөн албастан Кыргыздын символдору аркылуу чагылдырганбыз. Бул үч бурчтук байкашымча пирамидага окшошуп кетет. Бул жерде жазылуу, мисалы, түндүк, ай, ак калпак, кереге буларды баардыгын түшүндүрөт. Көп нерсени камтып Эң сонун. Ошондой эле бул деле келе жаткан сентябрда чоң конкурс болуп атат. Бул жерде Үркүн, Өмүркөчү деген темада конкурс кетет. Буга деле эскизный катары проекттерди жарыялаганбыз. Бул болсо кышында Мадридке чийген конкурсный проектибиз. Аябай жакшы болду. Бул деле ийгиликтүү болду буюрса. Мындан деле көп проекттерди конкурска чыгарганбыз. Бул тилекке каршы алар мындай кылып чыгарып атпыз. Болуп калды. Айтсаңыздар, ушундай бир проекттин үстүндө иштеп чыгыш үчүн канчалаган бир убакыт кетет да? Ошол жөнүндө айтсаңыз, канча убакыт кетет, кандай эмгектер талап кылынат? Бул жакта карап турсак аябай көптөгөн баштан аткан көптөгөн нерселер бар экен да. Канча убакыт кетет? Көп эле убакыт кетет. Биринчи бүт нерсе идеядан башталат да, концепциядан башталат. Биринчи эмнеден алынып чыгып атат, ал кайсыл жерде салынат, ошо кайсыл жерден эмне особенностьтери бар. Ошолордун баарын эске алып туруп, андан кийин проект башталат. Көп убакыт кетет. Көп убакыт кетет. Болжол менен ал проекттин канчалык көлөмүнө жараша да. Чоң проект. Бир айдан дагы канча жылга чейин.
Идея деп калдыңыз. Идеяны кайдан аласыздар? Идеяны ошол айткандай эле ошол местносттун, жердин ашыкчылыгынан, эмне керектигинен, ушулардын баарын эсепке алып, анан кийин идея чыгарылат. Чтобы ошол жерде эмнеси менен таанымал. Мисалы Баткен Айгүл менен болсо, ошол Айгүлүнөн идея чыгарыш керек. Жана ошондой эле Баткенге барганда эмнеси менен сыймыктанат Айгүл менен. Ошондой эле истей аласыз да, ошого сыяктуу болуш керек. Ошондой идеялар менен биз проекттер чыгабыз. Эң сонун мээрим айтсаңыз, эң мыкты архитектор болуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Адамда кандай мүнөз болуш керек дегендей. Архитектор болуш үчүн сүрөттү жакшы тартыш керек, фантазиясы күчтүү болуш керек. Ошондой эле жакшы сүйлөгөндү билиш керек, жакшы ойлонуш керек. Ошондой эле главное, чтоб кызыгуу болуш керек да, кызыгуудан көп нерсе жаратса болот. Бекболот, айтсаңыз, негизи архитектурада градо курулуш кодекси деген түшүнүк бар экен. Мына ушул тууралуу бизге кичине маалымат бере кетсеңиз. Албетте архитектура дегенде бул архитектура деген өзү ичине киргенде бир канча тармактарга бөлүнөт. Мисалы биз ЖОС болуп бөлүнөбүз, жилые общественные здания. А бул градостроительдер булар бөлөкчө булар. Градостроитель деген бул мисалы бир шаардын планын иштейт алар. А биз болсо ошонун зданияларын биз көтөрөбүз, объекттерин. Градостроитель деген генплан көчө генплан менен иштейт. Үстүрттөн иштейт алар. Түшүнүктүү. Мээрим айым айтсаңыз, көбүнчө дегиле баягы архитекторлор мырзалар болуп эсептелет. Айымдар аз барышат бул кесипке. Сизге баягы кыйынчылыктар болбойбу ушул кесип, өзүңүздүн кесибиңизде? Болот, албетте болот. Мен өзүм ушундай кичинекей кыз болсом дагы жалаң эркектердин жумушун тандаган экенмин да. Спорт тандаган экенмин, еще архитектураны тандаган экенмин, жалаң балдардын арасында окуп жүрөм. Кыйын болот. Бул жерде таштап алып чуркап кетким келет да, бирок баары бир ошо кызыгы болгон үчүн окуп келем да. Канча уже колледжде 4 жыл окудук, андан кийин университетке тапшырдык. Ошондон азыр 8-жыл болуп окуганыбызга. Буюрса бир жылдан кийин бүтөбүз. Эми экөөңүзгө тең суроо берилет да, жалпы Кыргызстанды бир 20-30 жыл ичинде баягы келечекте кандай элестетесиздер, кандай архитектуралар менен? Ошол нерсеге баягы сиздер баягы өбөлгө болосуздар. Кандай баягы алдыда пландар бар дегиле Кыргызстанга салым кошконго? Пландар чоң аябай. Биздин элестетүү боюнча бул Кыргызстанда этно стилди киргизгибиз келет да, ошо биздин КГУста этно стиль боюнча ошол боюнча иштейбиз да. Ошол боюнча ойлонгонубуз дагы ошо этно жөнүндө да. И проекттер чийгенбиз да этно. Буюрса Кыргызстандын өзүнүн стили менен буюрса өнүгөт деп ойлойбуз. Бекболот, сиз да ой беришсеңиз. Биз деле ошону айтып өтүп кетебиз. Этно стиль бул Кыргызстан, мисалы Кытайга барсаң өзүнүн этно архитектурасы бар. Сингапурга барсаң ал жерде дагы өзүнүн архитектурасын тапкан. А Кыргызстан болсо дагы деле этно архитектурасын таба элек. Ошондой эле биз жаштар ошол этно архитектурага салымды кошуп чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Бул этно архитектурага азыркы биздин кафедрада Өмүрали Дүйшөн агай аябай бизге көптөгөн түшүнүктөрдү берип атат. Ал агайдан көптөгөн нерселер, проекттерди үйрөнүп атабыз. Ал агайдын мисалы Манас айылы, Таласта Манас ордосу деген этно стилде проекттер салынган. Буюрса биз деле этно стилде проекттер салууга аракет кылабыз. Түшүнүктүү, эң сонун. Мына көз ачып жумганча бир жылдан соң окуу жайды аяктап, билим уясына учат экенсиздер. Ал эми окууну бүткөндөн кийин кайсыл жакка жумушка орношоюн деген максаттар, пландар бар? Биз буюрса окууну бүткөндөн кийин азыр бизди жакшы окугандарды магистратурага уже азыртан тандап алышты, тапшырмаларды беришти. Албетте магистратурага да тапшырабыз, жана сырттагы компаниялар менен да иштешебиз чогуу биргеликте. Бул суроону сиздерге чейин келген сиздердин мугалимиңиздер, окутуучуңуздарга да узатып көрдүм. Көп жаштар Кыргызстандан
иштегиси келбейт, бул жакта айлык маяна аз деп чет өлкөлөрдөн чакыруулар болсо сиздерде кесипкөй адистер кетип калат. Ал эми сиздерде да ойлор жокпу ошол жака чет өлкөгө барып иштеп келем деген? Балким ал жактан иштеп тажрыйба топтоп келип кайра бул жака келип эмгектенейин деген пландар барбы? Дагы ошондой деп ойлойбуз. Чет өлкөгө чыгып тажрыйба алып, окуп, анан кийин Кыргызстанга келип иштесең көп айсың жакшы нерселер чет окшойт деп ойлойм. Мисалы чет өлкөгө чыгып тажрыйба алып деп калдыңыз. Кыргызстанда мисалы ошондой баягы өзүңө тажрыйба алуу чектелип калганбы? Мисалы бизден Кыргызстанда деле көп нерсени өздөштүрүп үйрөнө кетсе деле болот да. Албетте үйрөнүп кетсе болот, баары бар. Мындайча айтканда, бул жакта маяна аз болгон үчүн Түшүнүктүү. Ал эми бизди көрүп жаткан кичинекей мектеп окуучусу болобу же болбосо бала бакчада барган досторубуз көрүп жатабы? Архитектор болгусу келген кичинекей досторго кандай кеп кеңешиңерди берет элеңер? Албетте мен берет элем. Архитектура бул эч качан өчпөйт. Дайыма жаңыланып келе берет. Архитектура бул шаардын көркү. Архитектура бар, шаар бар. Курулуш эч качан токтобойт. Токтобойт, ооба. Эң сонун азаматсыздар. Мээрим Бекболот, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Таңерти өзүңүздөрдүн билимиңиздер менен кесибиңиздер жөнүндө маалымат бергениңиздер үчүн келип туруңуздар, дагы күтүп алууга даярбыз. Чоң ийгиликтерди багындыра бериңиздер. Рахмат. Рахмат сиздерге да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин иманда бир канча мүнөттөн кийин эле демек даяр адистер, даяр архитекторлор Мээрим Сыдыкова жана Бекболот Сулайманов болуп өттү.